Камчыбек Ташиев Чыныбай Турсунбековдун кыздарынын кармалышы боюнча билдирүү таратты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы депутат маркум Чыныбай Турсунбековдун кыздарынын кармалышы тууралуу жергиликтүү каналдардын бирине маалымат берди. Анын айтымында алар 2010 жылы Максим Бакиевке тиешелүү Акыл Инвест банкты рейдерлик жол менен тартып алышкан. Чыныбай Турсунбеков банкты жубайы Нуржан Тентемишевага каттатып атын Капитал банкты өзгөрткөн. Мындан сырткары илгерки Бишкек арак заводун 1,5 гектарга жакын жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алышкан. Аны болсо бир тууган кайнинисине каттатып алган. Жөнөкөй элдер үй курууга 4 соток жерге жетпей жүрсө, булар Бишкектин чак ортосунан 1,5 гектар жери менен кошо Глейген бир заводду ээлеп алышкан. Мен буларды менчигиме же жеке чөнтөгүмө алып жаткан жокмун, мамлекетке кайтарып жатам. Мисалы, ошол эле арак заводунун 1,5 гектар жерине мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу элдерге үйлөрдү салып беребиз. Банкты болсо сатып, андан түшкөн акчаны ошол эле МИКке үйлөрдү салганга жумшайбыз, дейт Ташиев. УКМКнын төрагасы ошондой эле Акун пансионаты тууралуу да кеп кылды. Дагы бир иш, алар Чолпон Ата шаарындагы 18 гектар жерди мыйзамсыз алып, Акун деген пансионат салып алышкан. Ал жакта элдер жарым сотук жерге жетпей зарлап жүрүшөт. Булар 18 гектар жерди ээлеп жатышат. Биз аны тартып алып жаткан жокпуз. Жердин баасын мамлекетке төлөп койгула деп жатабыз. Азаттык уналгысы эптеп эле кышыгыз деп маалыматты бурмалап берет. Ага көңүл бурбаш керек. Азыр эл өзү маалыматтын чын төгүүнүн таразалап ала турган убакытта жашап жатабыз. Жумурткадан кырыз дегендердин доору бүтүп бара жатат деген ал. Ташиев УКМКга жогоруда саналган мүлктөрдү сактап калуу үчүн акча сунушталган деген маалыматты тараганын айтты. Мыйзамсыз алынган мүлктөрдү сактап калыш үчүн мага акча бергенбиз деп да айтып жүрүшүптүр. Көрсө, өзүнүн эле 10 жылдан ашык жанына юрист болуп иштеген кызматкери Ташиев ишиңерди бүтүрүп берем деп акча сурап жатат деп калпайтып $5 миллион акчасын алдап алып алган. Азыркы убакта ал юрист күйөөсү экөө тең кармалды. Тергөө иштери жүрүүдө, а мүмкүн дагы башка адамдардын катышы бардыр. Убакыт көрсөтөт. Чыныбай Турсунбековдун кыздары мына ушундай мыйзамсыз иштер менен алектенип жүрүшөт. Андан калган мыйзамдуу бир да мүлкүнө тийбейбиз. Мисалы, ун комбинаты, кафелери, үй мүлкү жана башка эми мыйзамсыз ээлеп мүлкүн элдин акысын буларга жедирбестен элге кайтарып беребиз деген ал маегинде. Маалымат булак Баракелде. Байден президенттик шайлоого катышпай турганын жар салды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Американ лидери Джо Байден президенттик шайлоого катышпай турганын маалымдады. Анын билдирүүсү социалдык тармагындагы баракчасына жарыяланды. Байден кийинки жумада элге кайрылаарында кошумчалады. Мен кайра президент болууну көздөп жаткан, бирок партиямдын жана өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн отставкага кеткеним туура болот деп ойлойм, деп жазды Байден. Америкада президенттик шайлоо 5 ноябрда өтөт. Буга чейин демократиялык партиянын өкүлдөрү Байденди президенттик шайлоого катышпоого чакырышкан. Байден мурдагы президент Дональд Трамп менен дебатка чыккандан кийин популярдуулугун жоготуп баштаган. Зехайл маалымат каражаты сурамжылоого таянып, демократтардын 79% Камала Харристи президенттик кызматка көргүсү келерин жарыялады. Камала Харрис Американын вице-президенти кызматын ээлейт. Маалымат булак Баракелде. Нью-Йоркто өзбекстандык жигит апасын, жеңесин жана анын балдарын макачылык менен өлтүрдү. АКШда өзбекстандык жаран 4 адамды өлтүрүүгө шектелип кармалган чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда окуя 19-июль күнү Нью-Йорк шаарынын Бруклин районунда болгон. 24 жаштагы жигит апасын, байкесинин аялын жана анын 2 баласын бычакта өлтүргөн. Полиция кызматкерлери шектүүнүн 56 жаштагы энесин сөгүн шаардын көчөлөрүнүн биринен табышкан. Ал эми 5 жаштагы кыз менен 4 жаштагы баланын жансыз денелери үйдүн шкафынан табылган. Ошондой эле үйдүн ичинде мыкачылык менен өлтүрүлгөн 27 жаштагы аялдын сөөгү болгон. Полиция шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин, ал буга чейин психикалык оору менен жапа чегип келгенин маалымдаган. Өзбекстандык үй бүлө мүчөлөрү АКШда 2007 жылдан бери жашап келишкен. Маалымат булак Супер KG. Перске кирүүгө акча алам дегендерден ою ишке ашпай, Ысык көлдөгү пансионаттардын биринин ээси Перске кирүүнү каалагандардан 50-100 сом акы алып баштаган. Кече жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү алардан кабар алгандан кийин Перске кирүү кайрадан акысыз болуп калды. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Маяк. Пансионат Туба.
Бишкекте жасалма доллардын ири партиясын сатууга шектелген адам кармалды. Ал Ислам мамлекетинин Кыргызстанда, Россияда жана бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган террордук уюмдун мүчөсү экени айтылды. УКМК акчаны Түркиядан радикал исламчылар чет өлкөдөгү террордук иш-аракеттерди каржылоо үчүн алып келишкенин кабарлады. Ал Ислам мамлекетинин идеологиясын актаган материалдарды таратууга да шектелип жатат. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Депутаттар жайкы эс алууну кайсыл жакта өткөрүп жатат. 27 июнда Жогорку кеңештин 7-сессиясынын иши аяктап депутаттар каникулга чыгышкан. Алар жумушка 1-сентябрда келишет. Ага чейин эс алып шайлоочулар менен жолугат. Эл өкүлдөрү бул жылы 200дөн ашык мыйзам кабыл алган. Учурда депутаттар жайкы эс алууну кайсыл жакта кандай өткөрүүдө саресип салдык. Депутат Жанар Акаев Каракамыш шайлоосуна барып келди. Бүгүн сиздер менен мекенибиздин дагы бир керемет кооз жери менен бөлүшөйүн. Жеңиш досум экөөбүз дем алыш күнүн аксынын Каракамыш шайлоосуна бир күнгө барып келдик. Көк-мөк көл, таза аба, анан шаркыратманы жанынан көрсөңөр чынында укмуш. Муздак сууга түштүк, бирок жолу бир аз начар. Тажрыйбалуу айдоочулар менен барган туура. Франция, Италия, Орусиядан келген туристтер жүрөт. Ички туристтер да толтура. Жолдор оңдолсо, келечекте туристтердин аңылчу эле жер экен. Барыңыздарга сергек жашоо деген ал. Ал эми Балбак Төлөбаев Самыр өрөөнүндө жүргөн сүрөтү менен бөлүшүп, кыргыз жерине суктанган. Кыргыздын жерине эмне жетсин дейт депутат. Сейит Атамбаев Италияда эс алууда. Социалдык тармактагы баракчасына балдары менен түшкөн сүрөттөрүн жүктөгөн. Исхак Масалиев быйыл биринчи жолу алчам өмү бергенин айтып, мактанбасам тынч уктабайм деп тамашалап кеткен. 7 жылдык тарактар быйыл биринчи жолу Гиляс өмү берди. Бир ой келди, кийинки жылы КамАЗ менен кадам жайга жөнөтсөмбү, ал жерде кымбат экен деп жазган ал. Маалымат булак JT TV KG. Орусия мигранттар полициянын чечими менен 48 сааттын ичинде өлкөдөн чыгарылат. Орусиянын бийлиги полициянын чечими менен административдик беренелер боюнча депортацияланышы керек болгон чет элдиктерди жана жарандыгы жок адамдарды өлкөдөн чыгаруу мөөнөтүн 90 күндөн 48 саатка чейин кыскартат. ТАСС агенттигинин маалыматына караганда, тиешелүү өзгөртүүлөр чет элдик жарандарды депортациялоонун миграциялык режимин киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунда 2 окууда киргизилет. Документти мамлекеттик дума 1 окууда июнь айында жактырган. Анда полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгаруу укугун берүү каралган. Өткөн жумада Орусиянын Томск облусунда мигранттарга такси, коомдук тамактануу жана билим берүү тармагы баштаган бир катар жумуштарда иштөөгө тыюу салынган. Мурдараак агентство басылмасы мындай чектөөлөр Орусиянын аймактарынын 1/3 бар экендигин эсептеп чыккан. Мындан тышкары аннексияланган Крымда да мигранттардын иштөөсүнө чектөөлөр киргизилген. 2023-жылы октябрда Мамдумага мигранттарга жалпы өлкө боюнча мектептерде, медициналык мекемелерде, таксиде жана жүк ташуу тармагында иштөөгө тыюу салуу сунушталган. Мыйзам долбоору киргизилген. Быйыл жазында Москва облусундагы Крокус Сити Холл концерттик залында болгон теракттан кийин Орусияда мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөн. Маалымат булак аралаш маалыматтар.